Неге биз лицемерный болуп, биздики болбогон эмеде сүйлөшөбүз. Анын баарын мен буга чейин жинде болчу экенмин, аны ойлонбоп турум. Бирок азыр ойлонгондон кийин башкаларды да ошого призываю. Кичинеден баштасак болот. Стористерге деле жазганда, я вот сегодня пошла дебей эле, мен бүгүн могу жака барып келдим десек эмне болот да? Баардыгы эле түшүнөт. И в конце-то концов биз өзүбүздүн улутубуз менен сыймыктанабызбы, патриотпузбу, эмнебиз, ошонун баарына келип такалат да, анын баарычы. Эгерде в будущем силердин балдарыңар, например, мендей болуп калбасын да, например, орусча эметип, типа, или англисче, или башка өзүнүн эмесин билсин деп кааласаңар, өзүңөрдүн балдарыңардычы в будущем, то өзүбүздү көндүрөлүк, өзүбүздөн баштайлык да. Мисалы мен будущем мен балалуу болсок, мындай кыргызча эле мектепке берип, кыргыз тилинде эле сүйлөтүп, орусчаны деле үйрөнүп кетет, орусчаны деле үйрөтүп коебуз. Мындай арын үйрөнүш эмеси жок да, мындай не обязательно орус мектепке берип эметиш керек эмес. Азыр тем более кыргыз мектептерде деле шумдук болуп кетет, шумдук болуп калган окшойт да. Мен просто ошол учурда таласта болуп калып, акта деген көп эме жок да, как бы возможности так деле жок, ушундай болгон. Бирок азыр Бишкекте я бы не хотела, да, чтобы менин балам мама депчи мени, мама, анан папа деп, анан кийин какой-то элементарный кыргызча сөздөрдү билбей, анан мен үчүн ал уят. Болушат го некоторые эмелер, мамочки, мурун вау дечим, бирок азыр вообще кринж да, то что ой, мой ребенок на кыргызском не разговаривает, он не умеет разговаривать на кыргызском, он только на русском разговаривает, прям даже мактанышат го элдерчи. Азыр ойлонсом, типа, эмнени мактанып атасыз ошол жакта, ну